Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы. Кыргызстанда адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктары 20,5%га азайды. 2022 жылдын 12 айы ичинде өлкө аймагында 7040 жол унаа кырсыктары катталып, 11049 жаран ар кандай жаракаттарды алып, тилекке каршы жол кырсыгынан 690 жаран көз жумган. Бул көрсөткүч 2021 жылга салыштырмалуу жалпы катталган жол унаа кырсыктары 5,3%га, көз жумгандар 20,5%га жана жаракат алгандар 2,8%га азайган. Бүгүнкү күндө жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы катталган жол кырсыктарын талдоо менен мындан ары да жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча иш чараларды күчөтүүдө.